Assalamu alaikum. Hurmatly Desin TV YouTube kanalının görermandары. Bugün biz sizlerge Bratislavski metrosunun 3-cü vıxatından çıkan Myachkovskiy 10 daragindagi Moskva şahrındaki Nomer 1 Yablочко degen çayxanаны көрсөтөбүз. Бул çayxana өзгөчө ыңгайлуулуктары менен суктандырат. Чын айтканда Nomer 1 деген сөз бул жөн эле мактоо эмес, ошол сөзгө татыктуу. Бүт бул жерде стоянка, машинаны кое турган, жанында чоң sonun bak var eken, baktın içinde gerek olsa beker adamlar gire turgan başka nerselerden beri var eken, ayavay sonun yer hazır jaz bolgondo mындан da kalıp көрсөтүлөт. Ушул жерде ушул Myachkovskiy 10 daraginde mına Yablочко деп жазылып турат чайхана. Астында магазин бар экен. Азыр биз сиздерге көрсөтөбүз бунун кандай өзгөчөлүктөрү бар. Mına üstü dağı son ornament eken. Ekinci kavatta uşul Moskva şahrındaki Nomer 1 çayxanаны hazır көрсөтөбүz. Toy arganday marekelerde ötkөрүүгө ötö kenen eken. Abdan sonun mına жада калса биздин улуттук символдорубуздун бири болгон боз үй дагы бар. Мына кире бериште сиздерди боз үй күтүп турат. İçin көрүп коелучу боз үйдүн. Мына боз үйдү дагы ушинтип заказ кылына бүгүн буга коноктор келет экен. Азыр озочар болот. Мына ушундай боз үй. Анда мына достор, бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушинтип биз Москва шаарындагы Nomer 1 чайханага кирдик. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул ортоңку залдын айланасы баардыгы жайганышкан. Мына бул жерде 15 ушундай 6-7 адамдан отура турган кабинкалар, тапчандар бар экен. Андан сырткары мындай тапчандар. Бул чайханада башка чайханалардан айырмаланып, областтардын аттары коюлган. Кыргызстандагы кооз жерлердин аттары берилген кабинкалар бар экен. Мына алдыңыздардагы кабинка Сарычелек кабинкасы деп аталат. Мына бул жерде дагы бир 10 чакты адам отурса болот экен. Андан кийинки кабинка мына бул жерде уже коноктор бар экен. Чүй кабинасы деп турат. Мына аттары жазылып турат. Мына бул жер Кара Суу районуна арналган экен. Кара Суу деп турат. Азыр дагы биз башка кабинкаларды көрсөтөбүз. Куршапка кош келиңиздер. Мынакей куршаптыктар келсе кирип кете берет. Кызыл кыялыктар капы болуп калбаш үчүн бул жакта Кызыл Кыя кабинкасы дагы кызыл кыялыктарды күтүп турат. Урматтуу көрөрмандар, мынакей областтарга, шаарларга арналган дагы кабинкалар Ош деп турат. Ошондой эле бул жакта Өзгөн деп турат. Мына бул жерде болсо Баткен деп турат. Ассаламу алейкум. Баткен кабинасында отурасыздарбы? Баткенден болосуздарбы же жөн эле? Калаган адамдар келип аргандай кабиналарды кылыша берет. Мына Талас. Ошондой эле Ысык көлгө мындай берегирээк келсең. Мына Ысык көл деген кабина кичинерээк кабина экен. Бүт кабиналар аябай сонун, айнектери ачылат, кышында жылуу. Өзүңүздөрдүн жамаатыңыздар, жоролоруңуздар менен келип эс алып кетсеңиздер болот. Бул жерде болсо Бишкек, эң чоң кабиналардын бири Бишкек экен. Мынакей урматтуу Бишкек кабинасына келүүчүлөр, абдан сонун бул жерде жок эле дегенде бир 20дан ашык адам кенен отурганга болот экен. Кадырман көрөрмандар, мына ушул өзүбүздүн жердештерибиздин чайханасына келип, ушинтип эс алып кетиңиздер. Нурик деген жигитке караштуу чайхана экен. Азыр биз дагы калган нерселерин дагы көрсөтүп өтөбүз. Бүт өзүңүздөрдүн жамаатыңыздар менен келсе, чоң маарекелерди, тойлорду өткөрүүгө дагы мүмкүнчүлүгү бар. Абдан сонун чайхана.
Nomeradin деген атына татыктуу. Анда эмесе биз сиздерди ушул жерден күтөбүз. Ар кандай мааракелериңерди уюштуруп берүүгө. Бул жерде толук шарттар түзүлгөн экен. Керек болсо тойлорду тарта турган операторлору, музыканттары бардыгы бар. Сонун 4 тарабы төп келген Яблочко чайканасына кош келиңиздер.